100 триллион адам жашаган, башкача айтканда бүгүнкү күндөгү жер бетиндеги адам санынан 1500 эсе көп адам жашаган бир шаарды элестет. Ал шаардын ортосуна бир дарыя агып өтөт дейле. Бул дарыя ар бир секундада 100 триллион адамдын таштандысы менен, калдыктары менен, жуунган суулары менен кирдетилсе, башкача айтканда 100 триллион адамдын канализациясы акса, бул калдыктарды тазалай турган фабрика курулса, ал фабриканын чоңдугу канчалык болмок? Жана бул дарыяны тазалоого канча жыл кетмек же кылымдарбы? Албетте муну эсептөө оор иш. Жалпак тил менен айтканда, кышкысын жылуу жашаш үчүн үйүңө от жагасың, туурабы? Ошол отун күйүп бүткөн соң күл калат. Ал күлдү чыгармайын, кайра от жага албайсың. От күйүп жаткан учурда да түтүн чыгып турат. Ал дагы өзүнчө калдык болуп эсептелет. Ушул сыяктуу биздин денебизде тынымсыз иштеп турган 100 триллион клетка бар. 100 триллион адам жашаган шаар сыяктуу эле биздин денебизде 100 триллион клеткадан таштанды калдыктар чыгып турат. Мочевина, зара кислотасы жана креатинин сыяктуу заттардан турган бул калдыктар өтө уулуу келет. Эгер денеден сыртка чыгарбаса, денедеги айрым функциялар кыска убакытта бузулуп, дене ууланып, өлүмгө кириптер болобуз. Биздин денебизде 2 бөйрөк бар жана 2 бөйрөктүн ар биринде 1.200.000 майда клетка бар. Тагыраак айтканда, нефрондор бар. Эми кантип иштейт? Бөйрөк аркылуу 1 мүнөттө 1.2 литр кан чыпкаланат. Бизде болжолдуу түрдө 5 литр кан бар. Ошондо 5 мүнөттө биздин бардык кан чыпкаланып бүтөт. Суткасына 1800 литр кан бөйрөк аркылуу өтүп чыпкаланат. Демек, бардык кан бир суткада 350 жолу бөйрөк аркылуу жетишерлик деңгээлде тазаланып турат. Адам баласы бөйрөксүз орто эсеп менен 24-36 саат гана жашай алат. Жүрөктөн чыккан кандын 4/1 тамырлар аркылуу бөйрөккө келет. Бөйрөккө кирер замат эсепсиз көп майда тамырларга бөлүнөт. Бул ичке тамырлардын ар бири өз-өзүнчө нефрон аттуу микрочыпкага туташылган. Жүрөктүн тепкен басымынын натыйжасында кан белгилүү ылдамдык менен келип чыпкага урунат. Зыяндуу заттар жана суулар чыпканын аркы бетине өтө түшөт. Протеиндер жана кан клеткалары чыпкадан өтө албай турганчалык чоң болгондуктан артта калат. Чыпкадан өткөн суюктуктар жана заттар биринчи зара болуп эсептелет. Ошентип, сен күндө 180 литр зара чыгарып турушуң керек болмок. Себеби бул өлчөм бөйрөктүн чыпкасынан өтүп түтүктөрүнө түшөт. Бул заранын курамында организмге керектүү заттар, суулар бар. Ошентип, 180 литр суюктуктун 178,5 литрин кайра кайтарып, болгону 1,5 литр зара толчу чөйчөккө келет. Бөйрөк кайра иштетпегенде, биз күнүнө 180 литр суу ичип турушубуз керек болмок. Денедеги болгон уулуу заттарды ошол 1,5 литр суюктукка батырып, иштеп чыгарат. Ал эми денебизге керектүү болгон заттарды таанып, айырмалап бөлүп, кайра организмге жөнөтөт. Тагыраак айтканда, боорго. Бөйрөктүн дагы бир функциясы бар. Ал сөөктөрдөгү кан чыгарууну башкарган гормон бөлүп чыгарат. Эритропоетин аттуу бул гормон кан жасоочу борборлорду башкарып, кан клеткаларын өндүрүүнү камсыздайт. Бул гормонду ушунчалык тең салмакта, өлчөмү менен бөлүп чыгаруу керек. Эгер кан жоготуу болсо, дароо гормондорду көбөйтө калып, тездетет. Тескерисинче, кайсы бир муктаждыктан улам сырттан кан келсе, анда өндүрүүнү бууйт. Кан жасоону убактылуу токтото турат. Качан эскирген кан клеткаларын көк боорго барып чыпкаланып өлтүрүлгөндө, ал өлгөн кандын клеткаларынын тетиктеринен жаңы кан клеткаларын жаратууга буйрук берет.